чогуу сыйынабыз. Ырайымга толгон биздин ыйык асмандагы Кудай Ата. Мыйзамсыздыктардын жана күнөөлөрдүн азабынан күнөөгө баткан бизди өзүңүз аяп, ырайымыңызды тартуулап, өз куткарууңузду берип, өз балдарыңыз кылып алгандыгыңыз үчүн жана ошондой эле сиздин денеңиз болгон жыйынга жайгаштыргандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле ар дайым биз менен чогуу болуп, биздин мамлекетте гана эмес, дүйнөнүн бүт мамлекеттеринде жакшы кабар таркатылышы үчүн дайыма иштеп келгендигиңиз үчүн дагы чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Азыркы өтүп жаткан жайкы конференцияда дагы чогуу болуп, 1-2 съездде көптөгөн адамдар куткарылгандыгы үчүн дагы ыраазычылык билдиребиз. Мындан аркы калган 3-съездден 7-съездге чейин Кудай Ата өзүңүз чогуу болуп, көптөгөн адамдар бүт мамлекет боюнча катышып, куткарылууга ээ болушу үчүн ар бирибизди даңктуу жол менен колдонууңузду да суранабыз. Бүгүн жекшембе күнү куткарылууга ээ болгон бир туугандардын баардыгы ушул саатта чогулуп, сиздин сөзүңүздү үйрөнүш үчүн, ырайымыңызды даңкташ үчүн чогулдук. Ыйык руктун жетеги менен биз менен чогуу болуп, биздин жүрөктөрүбүздү ачып, сиздин ар бир айтылган сөзүңүздү жүрөгүбүздүн түпкүрүнө сактап ала тургандай кылып, ар бир сөзгө биз маани берип, ой жүгүрткөндөй бололу. Биздин баардык жашообузду ар дайым сөз менен бекемдеп, чындык жолунда ар дайым биз басып, сиз үчүн жашай тургандай кылып жардам бериңиз. Сиздин улуу, жакшы эркиңиз эмне экендигин дайыма айырмалап жашашыбызга да жардам бериңиз. Ушул саатты баардыгын сиздин колуңузга тапшырабыз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогулгабыз.
Даңктоо группасы үчүн өзгөчө ыраазычылык. Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Жакан жазган жакшы кабар 4-бөлүм 27-аятты чогуу ачабыз. Жакан 4-бөлүм 27-аят. Жыйырма жетинчи аяттан баштап 42 аятка чейин бир абзацты мен силерге окуп берейин. Ошол мезгилде шакирттери келип калышты. Алар анын аял менен сүйлөшүп жатканын көрүп таң калышты. Бирок эч кимиси андан эмнени сурап жатасың же аны менен эмне жөнүндө сүйлөшүп жатасың деп сураган жок. Аял суу алган идишин таштап шаарга барды да элге: жүргүлө, кылганымдын баарын айтып берген адамды көргүлө. Ал Машаяк эмеспи деп айта баштады. Ошондо алар шаардан чыгып Ыйсаны көздөй жөнөштү. Ошол арада шакирттери Ыйсадан: «Устат, тамактанып ал» деп өтүнүштү. Бирок Ыйса аларга: «Менде силер билбеген тамак бар» деди. Шакирттери бири-бирине: «Ага бирөө тамак алып бергенби?» дешти. Ыйса аларга мындай деди: «Менин тамагым мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу жана анын ишин бүтүрүү. Силер 4 айдан кийин орок маалы башталат дейсиңер. Бирок мен силерге айтып коеюн, талаага көз чаптырып эгинди карагылачы. Ал орууга даяр болуп бышып калды. Орокчу азыртадан эле эмгек акысын алып, түбөлүк өмүр үчүн түшүм жыйнап жатат. Ошентип, себүүчү да, орокчу да кубанат. Анткени ушул учурга бирөө себет, бирөө орот деген сөз туура келет. Мен силерди өзүңөр эмгектебегенди орушуңар үчүн жибергем. Башкалар эмгектеништи, силер болсо түшүмүн жыйнап жатасыңар». Ошол шаардагы самариялыктардын көпчүлүгү ал мага кылганымдын баарын айтып берди деп күбөлөндүргөн аялдын сөзү аркылуу Ыйсага ишенип калышты. Ошондуктан алар ага келип, андан өздөрү менен калуусун өтүнүштү. Ыйса ал жерде 2 күн болду. Анын сөзүн угуп, ага дагы көп киши ишенип калды. Алар аялга: «Биз эми ага сенин сөзүң боюнча эле ишенип жаткан жокпуз. Анткени анын сөзүн өзүбүз да угуп, анын чын эле дүйнөнүн куткаруучусу Машаяк экенин билдик» дешти. Ушуга чейин жетиштүү. Өзүңүздөргө маалым болгондой, 3 съезд азыр болуп жаткан учуру. Ар бир съездде айта турган болсок 11.663 адамга жетти. Биринчи съездде 12.000ден ашкан эле. 3 съезд дагы андан калбай көптөгөн адамдар катышып жаткан учуру. Ар бир съездде 1000ге жакын адамдар көбөйүп, сөздөрдү угуп жатышат. Азыркы учурда жакшы кабар сөзү Кудайдын ырайымы күбөлөндүрүп жаткандыктан 3 съездге келген адамдардын баардыгы куткарылууга ээ болуп, үйлөрүнө кайтышсын деп сыйынып берсеңиздер өтө жакшы болот. Бүгүнкү биздин темабыз 29-аятта айтылгандай: «Жүргүлө, кылганымдын баарын айтып берген адамды көргүлө. Ал Машаяк эмеспи?» Ушул аяттын негизинде теманы мен атап койдум. Азыр темадагы 4-бөлүмдү карай турган болсок, самариялык аял азыркы учурда 6-күйөөсү менен жашап жаткан аял менен Ыйса сүйлөшүп жаткан учуру. Байыркы келишимден бери айтылып келе жаткан Ыйса Машаяк жөнүндө угуп, кабыл алып, ишенип, анан куткарылууга ээ болгондон кийин дароо өзгөрүлгөн аялдын жашоосу чагылдырылат.
Эмне үчүн дал ошол аял жөнүндө ыйык жазууда айтылган? Бул окуя аркылуу Кудай бизге кандай сөздү айтууну каалайт? Ошол жөнүндө бир нече учурлар менен чогуу ой жүгүртүп көрөлү. Биз үйрөнө турган сөздөрдү айта турган болсом, биринчиден самариялык аял Ыйса менен жолукту. Ыйса менен жолуккан нерсе ал аялдын жашоосунда өтө чоң өзгөрүш алып келген учур болду. Азыркы учурда деле куткарылууга ээ болгон адамдардын жашоосунда сөзсүз түрдө өзгөрүү болот. Ошол жөнүндө дагы чогуу карап көрөлү. Андан сырткары самариялык аял өзгөрүлгөндөн кийин кандай иштерди аткарды, Ыйсаны кандайча адамдарга күбөлөндүрдү, ошол жөнүндө дагы чогуу үйрөнөбүз. Самариялык аялдын күбөлөндүрүүсү ушунчалык күчтүү эле. Анын күбөлөндүрүүсү аркылуу ошол шаардагы көптөгөн адамдар Ыйсага ишенип калышты. Ошондуктан жыйынтыгында көптөгөн адамдар Ыйса Машаякка кайрылып келиши үчүн ушул бир аялдын таасири өтө маанилүү ролду ойноду. Ошондуктан адамдарга Ыйса Машаяк жөнүндө күбөлөндүрүшүбүз үчүн бизде дагы ушундай күч болушу керек. Ар бирибиз туура таасирди тийгизгенге аракет кылышыбыз керекпиз. 4-чү темабыз бир адамдын таасири канчалык адамдарга жетет. Самариялык аял куткарылууга ээ болоору менен өзүнүн шаарына барат дагы бүт элдерге Ыйса Машаяк жөнүндө күбөлөндүрүп баштайт. Элестетип көрсөңүздөр, бир адам аркылуу бүт элдерге жакшы кабар таркады. Демек, бир адамдын таасири ушунчалык маанилүү деген сөздү билдирет. Ошондуктан ар бирибиз, куткарылган ар бир адам Ыйса Машаяктын сөзүнө тил алчак болуп жашай турган болсок, анда сөзсүз түрдө биз өз таасирибизди туура адамдарга тийгизе ала турган болобуз. 5-чи айтыла турган тема бизде чыныгы ишеним бар болушубуз үчүн сөзсүз түрдө убакытты бөлүп сөз угуш керек деген сөз айтылат. 41-42 аяттарда эмне деп айтылат? Дагы бир жолу карай кетели. Анын сөзүн угуп, ага дагы көп киши ишенип калды. Алар аялга: "Биз эми ага сенин сөзүң боюнча эле ишенип жаткан жокпуз. Анткени анын сөзүн өзүбүз да угуп, анын чын эле дүйнөнүн куткаруучусу Машаяк экенин билдик" дешти. Самариялык аялдын күбөлөндүрүүсүн угуп, самариялыктардын бардыгы Ыйсага кайрылып келишти. 39-40 аятта айтылат, Ыйса ошол жерде 2 күн чогуу болот. 2 күн, 2 түн болгондуктан, демек ошол жакта бизге окшогон конференция өткөрдү деп айтсак болот. 2 күн узак убакыт бою Ыйса Машаяктын айта турган сөзүн толук кандуу адамдардын бардыгы уга алышкан эле. Ошондуктан алардын оозунан чыккан сөздөрү: "Эми мына биз өзүбүз угуп, анын чын эле дүйнөнүн куткаруучусу Машаяк экенин билдик." Демек, ар бир адам ишенип калышы үчүн өзүнүн убактысын жумшап сөз угушу керек болот. Самариялык аял Ыйса менен жолугат. Куткарылууга ээ болгонуна карабастан, ал оозун жаап отуруп алса, анда эмне болот эле? Анда Ыйса Самария шаарында иштей ала турган мүмкүнчүлүк дагы жок болот эле. Ошол себептен Ыйсага ишенген самариялык аял оозун ачып, элдерге өз сөзү менен Ыйса Машаяк жөнүндө жеткиргендиктен, бардык самариялыктар ишене башташты. Самариялык аял оозун ачпай, бир дагы сөз айтпай отуруп ала турган болсо, анда Ыйса да иштебейт эле.
34-төн 38 аяттарга токтолуп карай турган болсок, өзүнүн шакирттерине кайрылып айтат. Ыйса Машаяктын жүрөгү кайсыл тарапты көздөй арналган эле, анын каалоосу эмне эле? Эгерде биз Ыйсанын чыныгы жүрөгүн таанып билсек, анын оюн биле турган болсок, анда биз сөзсүз түрдө тил алчак болушубуз керек болот. Ушул негизги мазмундарга токтоп, бүгүнкү теманы уланталы. Жакан 4-бөлүм 28-29 аяттар. Жакан 4-бөлүм 28-29 аят. Ага чейин 6-7 аяттарды биринчи окуйлу. Чогуу окуйбуз. 6-7. Ошол жерде Жакыптын кудугу деп аталган кудук бар болчу. Жол жүрүп чарчаган Ыйса кудуктун жанына отура кетти. 6-саат чамасы эле. Ошол маалда самариялык бир аял кудуктан суу алганы келди. Ыйса андан ичкенге суу сурады. Эми 28-29 чогуу окуйбуз. Аял суу алган идишин таштап, шаарга барды да элге: "Жүргүлө, кылганымдын баарын айтып берген адамды көргүлө. Ал Машаяк эмеспи?" деп айта баштады. Самариялык аялдын өзгөрүлүүсү кандай болуп өттү? Ыйса көптөгөн аралыкты басып өтүп, анан Жакыптын кудугу деп аталган жерге отурат. 28 аятта карасаңыздар, аял суу алган идишин таштайт дагы, суу алганы келди дейт дагы, анан суу алган идишин таштады дейт. Негизи аял келген максаты суу алыш үчүн келди. А 28 аятта суу алган ишти дагы унутуп калды. Эмне үчүн? Анткени суу алганга караганда өзүнө ушунчалык маанилүү ишти болуп өткөн нерсени түшүнгөндүктөн. Ошол учурда кудуктан суу алуу деген бул өтө эле маанилүү иш эле. Бул жерде карасаңыздар 6-саат чамасы эле дейт. Биздин саат менен айтканда саат 12 эле. Негизи суу алганда адамдар эртең менен же болбосо кечки салкын убакытта келчү эле. Бирок бул самариялык аял саат 12-де чак түштө күн ушунчалык ысып кайнаган учурда келет. Эмне үчүн? Анткени бул аял 6-күйөөсү менен жашап жаткандыктан, өзүнүн кемчиликтери, өзүнүн туура эмес кылган иштеринин баардыгын башка адамдар билгендиктен, алардан качып, чак түшкө карабастан так ушул убакытта келет. Бирок кандай болгон учурда дагы бул аял ысыктын, күндүн ысыгына карабастан суу алганы келет дагы, жыйынтыгында Ыйса менен жолугат. Ыйса менен жолуккан учурда ал суу идишин таштайт дагы, дароо шаарга чуркап барат дагы, Ыйса жөнүндө күбөлөндүрүп баштайт. Суу алганы келген идишин таштап кетти деген сөз бул бизге көрсөтүлгөн өзгөрүүсү. Бул аялдын өзгөрүлүүсү эмне менен байланыш болду? Ал Машаяк менен жолуккандыгын билди. Ал чыныгы Ыйса куткаруучу экендигин түшүнгөндүктөн анда дароо өзгөрүлүү пайда болду. Жакыптын кудугунун жанында отурган Ыйса менен жолугат дагы, Ыйса Машаяк менен сүйлөшүп отуруп, жыйынтыгында Ыйса байыркы келишимде убадаланган куткаруучу экендигин билди дагы, өзү ишенди.
ушул мазмунду карап көрө турган болсок, аялдын кылган иштерин карап көрсөңүз, ал Ыйсаны дагы толук тааный баштайт. Сен өзүң жүйүт болуп туруп, менден кандайча суу сурап жатасың дейт. Бул өтө муздак мамилени билдирет да. Эми суу сураган адамга жөн эле суу берип койсо болот да. Анан Ыйса жүйүт болгондуктан жана эркек болгондуктан, анан самариялыктардын душманы катары кабыл алышкандыктан, анан Жакыптан дагы өзүңдү чоң сезип жатасыңбы дейт. Анан Ыйса айтат: эгерде мен берген сууну сен кабыл алган болсоң, анда сен түбөлүккө суу сабайсың. Түбөлүккө суу сабай турган чыныгы сууну мен бере алам деген сөздү айтат. Анда ал аял айтат: сен пайгамбар эмессиңби деп. Андан кийин азыр 6 күйөөсү менен жашап жаткандыгы жөнүндө ушунчалык анык кылып айтып берет дагы. Анан буга чейин биз жолугуп көрбөсөк, мен жөнүндө ушунчалык жакшы билсе, демек бул пайгамбар экен деп түшүнөт. Андан кийин чыныгы табынуу эмне экендигин түшүнүп бергенде 25-26 аяттарда аял эмне деп айтат? Чоң окуйбуз. Жакан 4-бөлүм 25-26. Аял Ыйсага: Машаяк келерин билем, ал келгенде бизге баарын айтып берет деди. Ошондо Ыйса ага: сен дал ошонун өзү менен сүйлөшүп турасың деди. Байыркы келишимде убадаланган Машаяк келерин билебиз дейт. Машаяк келгенде чыныгы табынуу эмне экендигин бизге үйрөтөт. Ыйса анда: сен дал ошонун өзү менен сүйлөшүп турасың дейт. Аял терең сүйлөшүүнүн негизинде өзү күтүп жүргөн Машаяк экендигин түшүндүрүп жатат. Самариялык аялдын жүрөгүн ачып, Ыйса өзү Машаяк экендигин ишене тургандай кылып түшүндүрүп берген. Жыйынтыгында таанып билип ишенгендиктен, анан ал аялда дароо өзгөрүү болот. Буга чейин аялга суу алуу өтө маанилүү иш эле, бирок эми суу идишин таштайт дагы, андан дагы маанилүү иш бар экендигин түшүнөт дагы, шаарга чуркап жөнөйт. Азыр деле ошондой, мисалы үчүн бир адам ушул дүйнөдө жашап, күндөрдүн биринде Машаяк менен жолугуп, ал куткаруучу экендигин, Машаяк экендигине ишенсе, куткарылууга ээ болсо, түбөлүк өмүргө ээ болсо, сөзсүз түрдө ал адамдын жашоосу дагы өзгөрүлөт. Ал самариялык аялдын өзгөрүлүүсү, куткарылуусу жана биздин убакыттагы куткарылган адамдар жана өзгөрүлүүсү жөнүндө айтылат. Алдын ала көрсөтүлгөн биз үчүн адам куткарылган учурда жаңы адам болот. 2-Корунттуктар 5-бөлүмдү чөп ачабыз. Корунттуктарга жазылган 2-кат 5-бөлүм 5-бөлүм 16 жана 17 аяттар. 2-Корунттуктар 5-бөлүм 16-17 аяттар. Чоң окуйбуз. Ошондуктан биз мындан ары эч кимди сырткы көрүнүшү боюнча баалабайбыз. Биз мурун Машаякты сырткы көрүнүшү боюнча адам катары бааласак да, азыр андай баалабайбыз. Ошентип ким Машаяктын ичинде болсо, ал жаңы адам. Мурункунун баары өтүп кетти, азыр баары жаңы болду. Элчи Павыл
Биз мурун Машаякты сырткы көрүнүшү боюнча тааныган элек. Машаякты сырткы көрүнүшү боюнча билсек кандай болот? Кедей үй бүлөдө төрөлөт, 30 жыл жашайт, 3,5 жыл бою Израилдин ар бир шаарларында, жерлеринде жүрөт дагы, сөз үйрөтөт. Анан жүйүттөрдүн жетекчилерди жек көрөт дагы, анан айкаш чыгачка кадалган. Ошол Ыйсаны сырткы көрүнүшү боюнча таануу. Элчи Павыл айткандай, биз мурун Машаякты сырткы көрүнүшү боюнча адам катары бааласак дейт. Биз деле ошондой элек да. Машаякка ишенген адамдардын түшүнүгү боюнча дүйнөнүн 4 улуу ойчулу же болбосо ыйык инсандардын бирөөсү деп кабыл алганбыз. Будда, Ыйса, Конфуций, Сократ деп. Бирок ыйык жазууну изилдеп көрсөк, андай эмес да. Мисалы үчүн Будда, Конфуций, Сократ алардын көрүстөндөрү бар. Сөөктөрү бул дүйнөдө коюлган. Ал эми Ыйса өлгөн, бирок кайрадан тирилген. Ыйсанын көрүстөнү ал бош калган. Ыйык жазууну изилдөөнүн негизинде асма менен жерди жараткан, бүт адам баласынын тарыхын башкарып келген Кудай өзү адамдын бейнесинде бул дүйнөгө келди дагы менин бардык күнөөлөрүмдү кечирип, канын төгүп куткарып алган куткаруучу экендигин биз түшүнгөнбүз. Адам ата аркылуу биз бардыгыбыз Машаяктан сырткары элек. Эми ишеним аркылуу Машаяктын ичинде болгон адамдар болдук. Эми жаңы адамдар катары жашайбыз. Биз ишенген адамдар болгондуктан биздин ичибизге ыйык рух келди. Менин күнөөлөрүмдүн бардыгын кечирген Ыйса эми менин ичимде жашайт. Ошол нерсени мага ачып берди, түшүндүрүп берди. Ошол эле учурда мени жаңы адам кылды, түбөлүк өмүр берди. Кудай жараткан жаңы адам болду. Өткөнгү жашоого такыр байланышы жок жаңы адам кылды. Колосалыктарга жазылган кат 3-бөлүмдү да чогуу ачабыз. Колосалыктарга жазылган кат 3-бөлүм 9-10 аяттар. Чогуу окуйбуз. Бири-бириңерге жалган айтпагыла, анткени эски табиятыңарды жаман иштери менен бирге чечип салгыла. Жаңы табиятты кийгенсиңер. Кудайды таанып билүү аркылуу жаратуучунун бейнесине окшошуу үчүн жаңыланып турган жаңы табиятты кийгенсиңер. Эски табиятыңарды жаман иштери менен бирге чечип салгылат. Куткарылган адам эски адамды чечип, жаңы адам болгон адам. Эски табиятты чечип, жаңы табиятты кийгенсиңер деп өткөнкү чакта жазылат. Эски адамдын мурдагы жүрүм турумун таштоо керек экендигин билесиңер. Эми Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган жаңы адамды кийүү керек дейт. Эски адамдын табиятын чечип, жаңы адам Колостуктар 3-бөлүмдө болсо эски табиятты кийгенсиңер дейт. Өткөнкү чакта жазылат. Куткарылган адам Кудайдын баласы болду, адил адам болду деген статус эми эч качан өзгөрүлбөйт. Ал эми азыркы акыбалы
дагы да алсыз болгондуктан, кемчиликтери көп болгондуктан ал мындан ары да көп өзгөрүлүшү керек. Ошондуктан жашоосунда, жүрүм турумунда жаңы табият, жаңы адамды кийүү керек деп учур чакта айтылат. Жаратуучунун бейнесине окшошу үчүн бизди жараткан ким? Кудай. Менин денемди да жараткан, менин ичимдеги рухту, өмүрдү берген дагы Кудай өзү. Кудай өзүнүн бейнеси боюнча, демек биз Кудайга окшош болушубуз үчүн эң биринчиде Кудай адамды жаратканда өз бейнеси боюнча жаратат дагы. Башталыш 1-бөлүм 27-ни билебиз да. Кудай өз бейнеси боюнча адам жаратты. Аны Кудайдын бейнеси боюнча жаратты. Аларды эркек аял кылып жаратты. Аял эркек кылып жаратты десе, адамдар сырткы келбетин элестетишет. Андай эмес, ошол адамдын ичинде жайгашкан рух жөнүндө айтылат. Башталыш 2-бөлүмдө. Анын жүзүнө өмүр демин үйлөдү, ошондо ал тирүү жан болуп калды. Кудайга окшош болгон тирүү жан болду. Бирок адам баласы күнөө кетиргендиктен анын байланышы үзүлүп калат. Демек Кудайдын бейнесин жоготуп алат. Ыйса Машаякты бул дүйнөгө жиберген. Ыйса Машаяк айкаш чыгачка кадалып, биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгын өз мойнуна жүктөп, бизди куткарып алып, биздин ичибизде өлгөн жанды тирүү кылды. Кудайдын өмүрүнө ээ кылдырды. Эми Кудай менен биз биргеликте Кудайдын бейнесине окшош болушубуз үчүн. Экинчи Петир 1-бөлүм 4-аятта Кудайдыкындай табиятка ээ болушуңар үчүн куткарылган адам, эми Кудайдын өмүрүнө ээ болгон адам Кудайдын табиятына ээ болушу керек. Акырындык менен өзгөрүлүшү керек. Кандайча? Ошондуктан 2 Петир 1-бөлүмдө 5-аяттан баштап 7-аятка чейин айтылат да. Ишенимдин үстүнө 7 кабат тургузушубуз керекпиз. Кудайдын табияты болуш үчүн ишенимиңерде жакшылык кылуу болуш керек. Жакшылык кылууда эстүүлүк, эстүүлүктө өзүн-өзү токтотуу, өзүн-өзү токтото билүүдө чыдамкайлык, чыдамкайлыкта такыбалык, такыбалыкта бир тууганды сүйүү. Ишеним болушу керек, анан акырындык менен өзгөрүүлөрдүн негизинде дагы биз айтып кеткен бул сапаттар болушу керек. Галатиялыктар 5-бөлүм 22-23 рухтун 9 жемиши жөнүндө айтылат. Рухтун жемиши сүйүү, кубаныч, тынчтык, чыдамдуулук, ак көңүлдүк, боорукердик, ишенимдүүлүк, момундук, өзүн-өзү токтото билүү. Буларга каршы мыйзам жок деп айтылат. Ошол жерде карасаңыздар, 9 жемиш жөнүндө айтылат. Рухтун жемиштери деп айтылган жок да көптүк түрдө. 9 жемиш, бирок эмне үчүн рухтун жемиши деп бир жемиш катары айтылат? Анткени 9 жемиштин баардыгы чогуу аткарылышы керек. 9 жемишти биз 3кө бөлөбүз. Сүйүү, кубаныч, тынчтык деп бул Кудайдын астында, чыдамдуулук, ак көңүлдүк, боорукердик, ишенген адамдар, же болбосо бул дүйнөнүн адамдары менен болгон байланышта. Андан кийин ишенимдүүлүк, момундук, өзүн-өзү токтото билүү, бул ар бир адамга жеке тиешелүү жемиштер. Ошондуктан Кудай менен болгон байланышта, жакындарыбызга болгон байланышта, өзүбүзгө болгон байланышта дагы баардыгы бирдей аткарылышы керек. Буларга каршы мыйзам жок дейт. Мисалы үчүн сот деген ал күчкө ээ. Ыйык рухтун жетегин ыйык рух биздин ичибизде жашагандыктан
баардык нерседе жеңишке жете тургандай кылып, жыйынтыгында жемишти алып келе тургандай кылып жардам берет. Куткарылганга чейин бизде күнөөкөр табият жашаган эле. Эми ошол күч, ошол мыйзам эле. Эми азыр рухтун жемиши биздин жашообузда байланышы үчүн ал нерселер бизге таасирин тийгизе албайт. Жаратуучунун бейнесине окшошуу үчүн Машаяктын сапаттары, Кудайдын табияты бизде дагы болушу үчүн баардык нерсе жаңыланат. Куткарылган адам баардык нерседен эркин болот. 1 Петр 3-бөлүм 21-аятта айтылат: Кудай алдында таза абийир менен жашоого убада бергилет. Куткарылганга чейин биздин абийирибиз таза эмес эле. Ал эми куткарылган учурда, Кудайдын өмүрүнө ээ болгон учурда биздин абийир да таза абийир болду. Ошондуктан мындан аркы жашообузда Кудайды издеп, Кудайга таянып жашаган жашоо. Ошол таза абийирибиз көздөгөн максатка жетип, Жезекил 36-бөлүм 26-аятта Кудай бизге жаңы жүрөк берем дейт. Ичиңерге жаңы рух салам дейт. Таш жүрөктү алып салып, эт жүрөк берем дейт. Катып калган таш жүрөк Кудайдын сөзүнө тил алчаак болуп, эт жүрөк болот. Бизде ошондой өзгөрүлүшүбүз үчүн күч жетишпейт. Бирок ал күчтү да, ал жүрөктү да Кудай өзү берет. 2 Корунтуктар 3-бөлүм 17-аятта Теңирдин руху болгон жерде эркиндик. Ыйса Машаяк ыйык рух биздин ичибизде жашаганда биз соттон, күнөөдөн, тозоктон эркин болгон адамдарбыз. Эми Теңирдин руху иштеген жер каякта? Жыйында. Жыйында болуп Машаяктын ичинде жашай турган болсок, анда сөз түрдө дүйнөдө буга чейин байланып келген баардык нерседен арылып, эркин жашоо менен жашайбыз. Куткарылган адам жаңы билимге ээ болот. Рухтун бар экендигин түшүнө баштайт. Кудай жөнүндө, Машаяк жөнүндө, куткарылуу жөнүндө, түбөлүк өмүр жөнүндө, ыйык жазуу жөнүндө, акырындык менен жыйын жөнүндө дагы биле баштайт. Куткарылбаган адамдар жыйынды жөн гана бир динчил иш-чаралар өткөрүлүш үчүн колдонулган имарат деп элестетишет да. Мен бир күнү офисте отурсам, бир мас киши мага келди. Анан эмне үчүн келдиңиз десем, жыйынды эмне үчүн мындай чоң кылып куруп алдыңар дейт. Эмне үчүн баардыгын колдонуп жатасыңар деп мага арызданат. Ал адам эмне үчүн андайча сүйлөйт? Анткени жыйынды мынча чоң болуунун кереги, кажети барбы дейт. Мас болуп ошону колдонуп мага айтат: мамлекеттин ансыз деле иш кыла турган иштери көп, анан жердин баардыгын ээлеп, эмне үчүн мындай чоң жыйын тургузасыңар дейт. Куткарылбаган адамдардын түшүнүгү ушундай. Ал эми куткарылган адамдардын түшүнүгү кандай? Куткарылган адамдарга Ыйса жакшы кабарды, улуу тапшырманы бизге тапшырып бергендиктен, жыйын аркылуу көптөгөн адамдар куткарылууга ээ болгондуктан, жыйын чоң болушу керек экендигин биз түшүнө алабыз. Эски табияттан, эски адамдан арылып, эми биз жаңы адамдар болдук. Ыйса Машаяк менен жолуккан адам өзгөрүлөт. Кандайча? Анын жашоосунун баалуулугу өзгөрүлөт. Өзүмчүлдөн өзгөнү ойлогон жашоого өзгөрүлөт. Буга чейин бул дүйнө үчүн жашап келген болсо, дүйнөнүн баардыгы жок болот деген нерсени түшүнүп, эми түбөлүк
өмүргө түбөлүк бейиш үчүн таянып жашай баштайт. Анын жашоосу дагы өзгөрүлөт, жашоосунун максаты дагы өзгөрүлөт. Куткарылган адамга Кудай чыныгы Кудай экени катары далилденет. Түбөлүк бейиш, түбөлүк тозок бар экендигине да ишенет. Түбөлүк үмүткө таянып жашай турган болот. Менин жашоомдо түбөлүк куткарылуу маанилүү экендигин түшүнө баштайбыз. Элдерге жакшы кабарды тарката баштайбыз. Ыйык жазуу биз үчүн канчалык маанилүү экенин дагы түшүнө баштайбыз. Эми биз жаңы адам болдук. Эски табиятыбызды чечип салып, эски адамды чечип, жаңы адамды кийдик. Ошондуктан Ыйса Машаякка жолуккан адамдардын баардыгы ыйык жазууда өзгөрүүлөргө ээ болушкан. Ыйсага толук кандуу ишенген адам, Ыйсаны кабыл алган адам, анан эч кандай өзгөрүүсү жок болсо, ал жалган ишенген адам болот. Байыркы келишимде жана жаңы келишимде Ыйса Машаякты таанып билип, жогорудан төрөлүп, баардыгы бирдей чоң өзгөрүүлөрдү өз жашоосунда көрө алышкан. Бир нече учурду карай кетели. Мисалы үчүн парикмахерскийге барып, жашнакка кылып, чачыңызды кестирдиңиз, прическа жасадыңыз, анан өтө кымбат кийимди кийдиңиз дагы эшикке чыктыңыз. Адамдар эмне деп айтат сизди көргөндө? Аябай сулуу экенсиз. Адам өзгөрүлүптүр, башкача болуп калыптыр деп айтат да. Билесиздерби, ал нерсенин баардыгы адамдын сырткы келбетин гана көрсөтөт. Ал эми ыйык жазууда Ыйсаны чыныгы куткаруучу катары, Машаяк катары кабыл алган адамдардын жүрөгүндө өзгөрүүлөр болот. Сырткы келбети, жашоосу гана эмес, адамдын жүрөгү, ички дүйнөсү өзгөрүлгөн. Биринчи ичиңерди тазалагыла, ошондо сыртыңар да таза болот дейт Ыйса. Ошондуктан өтө чоң өзгөрүүлөр бар болгондуктан, демек ал адам жаңы адам болду деп биз айта алабыз. Ыйык жазуу боюнча баардыгы чындык болсо, анда бир адам куткарылса, аны курчап турган адамдардын баардыгы сөзсүз түрдө куткарылууга ээ боло алышат. Куткарылган болсо, куткарылганга чейинки жашоосундагы максатты, баардык нерсени анализдейт, текшерет, анан өзгөрүлүүгө ээ болот. Ыйык жазууда ошондой адамдардын өзгөрүлгөн жашоосу өтө көп жазылат. Ошолордун бир нечесин карай кетели. Алардын жашоосу менин жашоомо кандай таасирин тийгизет? Менин жашоомо окшошпу же жокпу? Ал окуялардын негизинде биз өзүбүзгө кандай сабак ала алабыз? Ошол жөнүндө чогуу карай кетели. 5 учурду, 5 моментти чогуу карайбыз. Биринчиси Ыйсаны жолуктурган Закай жөнүндө. Закайдын жашоосу кандайча өзгөрүлгөн? Ыйык жазуудан карайбыз. Лука жазган жакшы кабар 19-бөлүм 5-аяттан 9-га чейин. Лука 19-бөлүм 5-аяттан баштап 9-аятка чейин. Мен окуп берейин. Ыйса ушул жерге келгенде жогору карап, Закай, тезирээк түш, мен бүгүн сенин үйүңдө болушум керек деди. Закай дарактан шашып түшүп, аны үйүнө кубаныч менен кабыл алды. Муну көргөндөрдүн баардыгы ал күнөөкөр адамдын үйүнө кирди деп күңкүлдөй башташты. Закай болсо ордунан туруп Ыйсага, теңир, мен мал мүлкүмдүн жарымын жакырларга таратып берем. Чогуу койбуз, эгерде кимдир бирөөнү алдап акысын жеген болсом,
4 есе кайтарып берем деди. Ошондо Ыйса, мен окуп берейин, бүгүн бул үйгө куткарылуу келди, анткени бул адам да Ыбрайымдын урпагы. Анткени адам уулу жоголгонду издеп, таап, куткаруу үчүн келген деди. Ыйса Жерихо шаарынан өтүп бара жатканда дарактан Закайды көрөт. Ал салык жыйноочу эле. Салык жыйноочулардын башчысы Закай элек. Элестетип көрсөңүз, ошол дарактын чокусуна чыгып алат. Адамдардын баардыгы көрүп таң калышат. Бул адамдын уяты да жокпу, эмне үчүн тияка чыгып кетти деп. Бирок Ыйса келе жатат деген сөздү уккандыктан, сөз түрдө мен Ыйсаны көрүшүм керек деген себеп менен дарактын үстүнө чыгып кетет. Ыйса Закай өзүн буга чейин тааныштырган жок да, бирок анын атынан айтат: "Закай, тезирээк түш" деп. Жерихо шаарына кирип бара жатканынын себеби Закайды жолуктуруш үчүн, анткени мен бүгүн сенин үйүңдө болушум керек деп. Закай дароо дарактан түшөт дагы кубаныч менен аны кабыл алат. Ыйса Машаяк аркылуу биз куткарылдык, күнөөлөрүбүз кечирилди, түбөлүк өмүргө ээ болгон образды чагылдырат. Закай кубаныч менен Ыйсаны жолуктургандан кийин 8-аятта айтылат. Закай болсо ордунан туруп: "Ыйса, теңир мен мал мүлкүмдүн жарымын жакырларга таратып берем. Эгерде кимдир бирөөнү алдап акысын жеген болсом, 4 эсе кайтарып берем" деди. Тегерек айлана чөйрөдөгү адамдардын баардыгы буну көрүп күңкүлдөй баштаганы бул жөн болгон жок. Демек, Закай ошол учурда адамдардын мал мүлкүн тартып алган адам катары. Эми Ыйсаны жолуктургандан кийин эмне деп айтат? Мал мүлкүмдүн канчасын дейт? Жарымын жакырларга таратып берем. Эгерде кимдин бирөөнү алдаган болсом, акысын жеп алган болсом, 4 эсе кайтарып берем. Бул өтө эле чоң жыйынтык. Ушундай чоң жыйынтыкка ээ болуш үчүн 1 жыл убакыт кеткен жок, 1 ай убакыт кеткен жок, 1 жума убакыт өткөн жок. Ыйсаны жолуктурары менен дароо өзү ушундай чечим чыгарат. Ыйса ага буйрук катары айткан жок да, өз мал мүлкүңдү аларга таратып бер деп да айткан жок. Бул Закай адам дароо өзгөрүүлүгө ээ болот. Биз деле азыр бул аят аркылуу көрүп турабыз го. Ыйса Машаякты жолуктурганга чейин өзүнүн бүт жашоосу салык жыйноо же болбосо мал мүлк менен байланышы элек. Өзүнүн аянычтуу күнөөкөр экендигин билет, Ыйса Машаяк куткаруучу экендигин билет. Билип ишенгендиктен Закай азыр бейиште, ошондуктан азыр сүйлөнүп атат болуш керек. Бүгүн эмне үчүн мен жөнүндө сөз айтып жатышат деп. Ошол күнү дароо чоң өзгөрүүлөр болот. Өзүнүн жеке жашоосунан ал Машаякка болгон жашоого өзгөрүлөт. Өзүнүн жеке мал мүлкү эмес, эми өзгөнү ойлогон, адамдарга бөлүштүрүп берүүнү каалаган өзгөрүү болот. Өзүмчүл болгон жашоодон эми бөлүшүүнү каалаган жашоого өзгөрөт. Өзүнүн аянычтуу күнөөкөр экендигин түшүнүп, Закай Ыйсанын айткан буйругу үчүн эмес, өзү ушундай чечим чыгарган болот. Ошондуктан Ыйсаны жолуктурган адамдардын баардыгы Закайга окшоп жашоосунда
өзүнөн өзү чоң өзгөрүүлөр болот. Бул өзгөчөлүк эмес, бул өзүнүн өзү бизде дагы пайда боло турган нерсе, нормалдуу нерсе. Экинчи учур, кымбат баалуу идишти сындырган аял жөнүндө дагы чогуу айта кетели. Марк жазган жакшы кабар 14-бөлүм. 3-аяттан баштап 5-аятка чейин. Марк 14-бөлүм 3-аяттан 5-аятка чейин. Ыйса Бетанияда пес оорулуу Шимондун үйүндө дасторкондо отурганда айнек идишке куюлган кымбат баалуу нарттан жасалган жыпар жуттуу таза май алып бир аял келди. Ал идиштин оозун сындырып майды Ыйсанын башына койду. Ошондо кээ бирөөлөр ачууланышып өз ара: жыпар жуттуу майды мынча ысырап кылуунун эмне кереги бар эле? Аны 300дөн ашык динариге сатып, жакырларга таратып берсе болмок да дешти. Ошентип алар аялга нааразы болушту. Бир аял өзү ээ болгон 300 динарийге ээ болгон кымбат баалуу идишти алып келет дагы аны сындырып Ыйсанын башына куят. Менимче бул жыпар жуттуу нарт ал аялдын бүт байлыгы да болушу мүмкүн эле. 300 динарий. Бир динарий ден соолугу чың болгон адамдын эмгек акысы. Элестетип көрсөңүздөр, ошол 300 динарий болсо, бул өтө эле чоң суммадагы акча. Ошону аябастан идишти сындырып Ыйсага арнайт. Көптөгөн адамдардын ичинде Ыйсаны жогору көтөргөн иш. Забур 22-бөлүмдө 5-аятта Дөөт падыша айтат: сен мага душмандарымдын көз алдында дасторкон жайдың, башымды зайтун майы менен майладың, чөйчөгүм ашып ташып төгүлүп турат. Көптөгөн адамдардын астында дөөттү майлаганы, демек дөөттү жогору койгону. Бул аял дагы көптөгөн адамдардын ичинен өзүнүн идишин сындырып, жыпар жуттуу таза майды алып келет дагы сындырып Ыйсага башына куят. Бул окуя аркылуу биз эмнени түшүнсөк болот? Куткарылган адамдын жашоосундагы негизги баалуу нерсе эмне? Бирок шакирттери да башка адамдар үчүн дагы өтө таң калыштуу нерсе болду. Кээ бирөөлөрү эмне үчүн мындай ысырапчылык болуп жатат деп нааразы да болушту. Эмне үчүн? Анткени бул кымбат баалуу идиш болгондуктан алар үчүн аянычтуу нерсе болду да. Бирок аял Ыйсага ишенгендиги үчүн, Ыйсаны сүйгөндүктөн, Ыйсаны жогору коюш үчүн өзүндөгү болгон бардык байлыгын сындырып, бир көзүрмемде Ыйсага бардыгын тапшырып, Ыйсага арнаган. Ушул образ, ушул көрүнүш Ыйса Машаяктан чыныгы баалуу нерсени тапкандыктан ушул ишке барды деп айтсак болот. Ыйсаны тааныбаса, анан өзүнүн бүт жашоосундагы байлык, мүлкүн ал арнай албайт эле да. Бул аялдын кылган иши буга чейин баалуу болгон нерсе, бул кымбат баалуу нарттан жасалган жыпар жуттуу таза май эле. Бирок Ыйса Машаякты жолуктургандан кийин Ыйса ким экендигин таанып билгендиктен эми анын жашоосунда дагы өзгөрүү болот дагы.
чыныгы баалуулук эмне экендигин түшүнө баштайт. Анткени адам баласынын эң негизги максаты жашоосундагы баалуулук бардыгы Машаяк менен байланыш экенин билсе болот. Курчап турган адамдардын бардыгы чыныгы баалуулук эмне экендигин түшүнбөндүктөн нааразы болушат. Ойлонуп көрөлү. Биз өзүбүздү куткарып алган Машаяк үчүн эмнебизди арнап жатабыз? Азыр менин колумда мен үчүн эң маанилүү болгон нерсе эмне? Ошону Ыйсага арнаганга биз даярбызбы? Биздин жашообузда эң маанилүү, эң баалуу болгон нерсе Ыйса үчүн арнай алабызбы ошону? Ыбрайым өзүнүн жашоосунда 4 нерседен баш тарткан. Биринчисине өзүңдүн жериңди таштап мен көрсөткөн жерге бар дейт. Өзүнүн мекенинен баш тартат, өзүнүн жеринен баш тартат. Анан өзүнүн иниси Лот менен мүмкүнчүлүк пайда болгон учурда жакшы жайыттан, жакшы жерден дагы баш тартат. Анан өзү төрөгөн Измайылдан да баш тартат. Кудай өзүнүн жашоосунан, өмүрүнөн дагы баалуу болгон балаң Ыскакты Кудайга арна деп алып келгенде дагы аны ойлонбостон алып келет. Еврейлерге 11-бөлүмдө 24-аяттан баштап Муса жеткенде ишеними аркылуу фараондун кызынын баласы деп аталуудан баш тарткан. Ал күнөөнүн убактылуу жыргалчылыгынан Кудайдын эли менен кошо азап чегүүнү артык көргөн. Мисирдин байлыгынан артык байлык деп эсептеген. Муса дагы 3 нерседен баш тарткан. Фараондун кызынын баласы деп аталуудан баш тарткан. Анан күнөөнүн убактылуу жыргалчылыгынан баш тарткан. Өзүнүн жыргалчылыгы үчүн жашай турган болсо, эмне пайда болмок эле? Израиль эли чөлдө азап тартып жатат. Ошондуктан өзү убактылуу жыргалчылыкта жашап жатканы эмне пайда деп андан да баш тартат. Машаяк үчүн кордук көрүүнү ал Мисирдин байлыгынан да артык байлык деп эсептейт дагы, бүт Мисирдин байлыгынан да баш тартат. Фараондун кызынын баласы деп аталуудан баш тартат, убактылуу жыргалчылыктан баш тартат, Мисирдин байлыгынан баш тартат. Элчи Павыл дагы. Ыйса Машаякты жолуктурганга чейин элчи Павыл буга чейин ээ болгон нерсенин бардыгын пайдасыз деп эсептедим. Анткени өзү таанып билген нерсенин бардыгы ишеним аркылуу Кудайдан өмүргө ээ болгондуктан Ыйсаны таанып билүү билими эң эле артык нерсе болду деп айтат. Колоссалыктар 1-бөлүм 20-21 аяттарда да айтылат. Эч бир ишиңерде уят карууга калбастан менин денемде Машаяктын даңкталуусун каалайм. Анткени Машаяк менин жашоомдо, жашасам да өлсөм да даңкталуусун каалайм. Башка нерседен бардыгынан баш тартууга даярмын. Өзүнүн жашоосунда негизги кожоюн Теңир Машаяк экендигин таанып билет. Жетимиш экинчи Забурда 25 аятта Асап автор эмне деп айтат? Асманда мага сенден башка ким керек? Жерде мага сенден башка эч нерсенин кереги жок. Бизге эң эле керек бул Кудай, Теңир өзү.
Ошондуктан кыйынчылык дагы бар болсо, биз ыраазычылык менен аларды жеңип чыга алабыз. Үчүнчү нерсе, Иерусалимдеги бир туугандардын өзгөрүлүүсү. Чогуу карайлы, Элчилердин иштери 8-бөлүм. Элчилердин иштери 8-бөлүм, 1 жана 4 аяттар. Эки аятты чогуу окуйбуз. Шабыл болсо Степанды өлтүргөндөр тарапта эле. Ошол күндөрдө Иерусалимдеги жыйынды катуу куугунтукташты. Ошондо элчилерден башкасынын бардыгы Жүйүт менен Самариянын ар кайсы жерине чачырап кетишти. Чачырап кеткендер болсо эл аралап Кудайдын сөзүн таратып жүрүштү. Ушуга чейин жетиштүү. Иерусалим Ыйсаны өлтүргөн жетекчилер, мыйзам окутуучулар бардыгы жашаган шаар элек. Ыйсага ишенген адамдар пайда болгон учурда аларга каршы көптөгөн куугунтуктар бар болгон эле. Жүйүттөр ээ боло турган нерселерден бардыгын баш тартышып, ар кайсы жака чачырап кетишет. Жакан 9-бөлүмдө тубаса сокур болгон адамды Ыйса көзүн ачып, аны көзүн ачкандан кийин адамдардын бардыгы ага каршы ар кандай сөздөрдү айтышкан эле. Ыйсага каршы чыккан куугунтуктар болгон жерде ишенимин сактап жашоо бул оңой нерсе эмес. Иерусалимдеги бир туугандар кулап калышкан жок, тескерисинче өздөрүнүн ишенимин бекем сактап, Иерусалимдеги жыйынды катуу куугунтукташты. Өзүнүн жашоосундагы болгон нерселердин бардыгынан баш тартып, башка жака көчүшү керек эле. Же болбосо Машаякка мен ишенбеймин деп жашырса, анда алар өз жеринде кала алышат эле. Бирок алар өз ишенимин жашырбастан ачыкка чыгарып, жыйынтыгында өздөрүнүн жеринен, мекенинен дагы кетүүгө аргасыз болушту. Алар кайсыл жака барган болсо, ошол жакта Кудай жөнүндө, Ыйса жөнүндө күбөлөндүрүшкөн эле. Ушул окуяны, ушул ишти карап көрсөк, Иерусалимдеги бир туугандардын ишеними менен жана жашоосундагы болгон өзгөрүүлөр карап көрсөңүздөр, кандайча алар дароо өзүнүн бүт жашоосунан баш тартыша алат эле. Демек, алардын жашоосунда Ыйса ушунчалык маанилүү болгондуктан, маанилүү роль ойлогондуктан, экинчи жылдама 11-бөлүм 13-16 чейин карасак, лебилер жана Кудайга кызмат кылууну каалаган адамдардын бардыгы Жүйүт аймагына жана Иерусалимге келишти. Анткени аларды Жоробам менен анын уулдары Теңирге кызмат кылуудан четтеткендиктен. Жоробам болсо өзү жасаган бийик жердеги бутканаларга, текелерге, букачаларга өзүнүн кызматчыларын коюп, аларга табынсын деп буйрук кылганда, ошол учурда лебилер Кудайга гана ишенебиз деген адамдар өзүнүн жерлерин, мекенин таштап Иерусалимге келишкен эле. Анткени алар үчүн өзүнүн үйү дагы, мекени дагы маанилүү эмес, чыныгы
ыйсага ишенген жашоосу маанилүү болгондуктан алар баш тартууга даяр элек. Иерусалимдеги бир туугандар күн сайын чогулушчу эле го. Элчилердин иштери 2-бөлүм 46-аят. Элчилердин иштери 2-бөлүм 46-аят чогуу окуйбуз. Күн сайын ибадатканада чогуу болушчу, үйлөрдө нан сындырып, кубаныч менен, таза жүрөк менен тамактанышчу. Күн сайын ибадатканада чогуу болушчу. Күн сайын. Күн сайын чогулду деген кандай мааниге ээ? Демек, ишеним жашоодо жашайбыз деген каалоосу ушунчалык чоң эле. Күн сайын чогулду деген сөз жыйын алардын жашоосунун негизги максаты болду, негизги фундаменти болду. Күн сайын кантип чогулушат? Күн сайын. Алардын кыларга иши жок беле? Иштери албетте бар эле, бирок жыйынга чогулуу, ибадатканада болуу аларда эң биринчи орунда турган эле. Алардын жашоосунда эң баалуу нерсе так ушул болгондуктан Элчилердин иштери 4-бөлүм 32-аятта эч ким өзүнүн мүлкүн меники дебестен алардын бардык нерсеси ортодо болчу. Иерусалим шаары 70-жылы талкаланышы керек болгондуктан ошол жерде отура берсе бардыгы жок болуп кетет. Ошондуктан бардык мүлкүн сатып ортого коюшкан элек. Ошондуктан баштапкы жыйындарда бир нече жылдын ичинде ишенген адамдардын саны ушунчалык көбөйөт. Ошондуктан Кудай айткан, куткарылган адамдардын санын күндөн күнгө көбөйттү. Элчилердин иштери 4-бөлүм 4-аятта сөз уккандардын, ыйсага ишенип калгандардын саны 5000ге жакын. 5-бөлүм 14-аятта эркектер да аялдар да Теңирге ишенип, алардын саны күндөн күнгө көбөйүп жатты. Бул көрүнүш дагы өтө чоң өзгөрүлүүнү билдирет. Иерусалимдеги ыйыктар, бир туугандар Машаяк менен жолуккандан кийин алар өзүнүн үйүнөн да, жеринен дагы баш тартып, Машаяк үчүн жашоого даяр эле. Жада калса өзүнүн мүлкүн сатып, бул чоң өзгөрүлүш эмеспи? Бул өзүнүн өзү пайда болгон нерселер. Төртүнчү учур, төртүнчү көрүнүш Элчилердин иштери 19-бөлүм 19-аят. Элчилердин иштери 19-бөлүм 19-аятта чогуу окуйбуз. Ал эми сыйкырчылык кылып жүргөндөрдүн көптөрү өздөрүнүн китептерин чогултуп, бүт элдин алдында өрттөп жиберишти. Ал китептердин бааларын эсептешкенде 50.000 драхма болду. 20-ны мен окуйын. Ошентип Теңирдин сөзү кеңири тарап, өзүнүн күчүн көрсөтүп жатты. Эфес жергесинде жакшы кабар сөзү таркатылып, сыйкырчылык кылып жүргөн адамдар өздөрү сыйкырчылык кылган китептерин чогултуп, элдердин арасында өрттөп жиберишти. Ал китептердин баалуулугу 50.000 драхма. Ошол учурда, ыйык жазуу жазылып жаткан учурда, бир драхма бир эркек кишинин иштеген эмгек акысы. 50.000 драхма канча болот? 50.000ди дагы 50.000ге көбөйтсөк. Санап көрдүңүздөр беле? Ошондой нерселер да бир аз эсептеп койсоңор жакшы болот. Өтө чоң сумма. Өтө чоң сумма болгондуктан ыйык жазууда жазылган. Бул адамдардын бардыгы өзүнүн китептерин өрттөп жиберүү деген бул оңой нерсе эмес.
Анткени ал учурда басып чыгаруу деген нерсе жок болгондуктан бир китепти чыгарыш үчүн өтө көп убакыт, өтө көп эмгек керектелген. Ошол учурда пергамент же болбосо папируста жазылгандыктан ал материал дагы өтө кымбат эле. Ошондуктан бир китеп өтө кымбат эле. Жөнөкөй адамдардын китепке ээ болушу бул жөнөкөй нерсе эмес. Анан элестетип көрсөңүздөр, ошол адамдар өздөрүнүн китебин өрттөп жибергени бул кандай чоң өзгөрүү. Өзүнүн кесибинен баш тартып өзгөрүүгө ээ болгон элек. Ушул китептерди сатып, анан башка бир нерселерге колдонсо болот эле да. Эмне үчүн өртөп жиберишти? Анткени сыйкырчылык кылуу Кудайга жакпаган күнөө экендигин түшүнүшкөндүктөн. Кудайга келиш үчүн сыйкырчылыкта тоскоолдук жарата тургандыгын билип, анан баш тартышып, китептерин да өртөп жиберишет. Ошондуктан алардын өмүрүнөн дагы эң эле баалуу бул Ыйса Машаяк өзү болгондуктан. Забурдагы автор айтат, Машаяк менин өмүрүмдөн да кымбат. Анткени ал бизге түбөлүк өмүрдү берди. Бул денедеги өмүргө салыштырууга мүмкүн эмес түбөлүк өмүрдү берди. Ошондуктан эч бир ойлонбостон алар өздөрүнүн китебин өртөп жиберишти. Жыйынтыгында өзүнүн ээ болгон сүйүүсүн жана ишенимин ушул аркылуу далилдеп беришти. Эфестеги сыйкырчылардын өзгөрүлүүсү дагы бул өтө чоң өзгөрүлүү. Бул Кудайдын асында сөзсүз түрдө боло турган нерсе, өзгөчө нерсе эмес. Дагы бир нерсени карай кете турган болсок, Тессалоникадагы ыйыктардын өзгөрүлүүсү жазылат. Тессалоника жергесинде элчи Павыл 3 жума бою жакшы кабар сөзүн айтат. Анан көптөгөн адамдар ишенип калышат, бирок жүйүттөрдүн баардыгы чоң төңкүрүш көтөргөндүктөн элчи Павыл ал жактан башка жакты көздөй кетет. Бирок элчи Павыл алар менен чог өткөргөн убактысы ушунчалык кыска болгондуктан, ошондуктан эң узак эле 1 ай чогуу боло алган. Бирок ошого карабастан Тессалоникадагы бир туугандар чоң куугунтуктарга карабастан өздөрүнүн ишенимин иш жүзүндө далилдеп көрсөтүштү. Жыйынтыгында жакшы кабарды көптөгөн адамдарга кайраттуулук менен жеткиришкен эле. Чогуу карайбыз, Тессалоникалыктарга жазылган 1-кат 1-бөлүм. Тессалоникалыктарга жазылган 1-кат 1-бөлүм 6-аяттан баштап 8-аятка чейин чогуу окуйбуз. Көп кыйынчылыктарга карабастан сөздү ыйык рухтан келген кубаныч менен кабыл алып, силер бизден жана Теңирден үлгү алуучулар болуп калдыңар. Ошентип силер Македониядагы жана Ахаядагы баардык ишенгендер үчүн үлгү болуп калдыңар. Анткени Теңир сөзү силерден Македония менен Ахаяга гана тараган жок. Кудайга болгон ишенимиңер баардык жерге тарады. Бизге бул тууралуу айтуунун кажети жок. Тессалоникадагы бир туугандар ишеними боюнча 2-3 ай өтпөсө дагы булар кичинекей ымыркайлар ишеними боюнча. Бирок ошол ишенимине карабастан башынан эле келген кыйынчылыктарды жеңе алышкан. Көп кыйынчылыктарга карабастан аларга карата төңкөрүш көтөрүлгөн. Элчи Павыл ошол жерден качып чыгышы керек эле. Кайра барууга мүмкүнчүлүк жок эле.
Бирок ошол кыйынчылык, куугунтуктардын баардыгын ким башынан өткөрдү? Тессалоникадагы бир туугандар. Элчи Павыл алар үчүн дагы кайгырган. Бирок алар аягына чейин ушул жолдо туруп, ишенип, жеңип, анан көптөгөн ишенгендер үчүн үлгү болуп калышты. Македониядагы, Ахаяда дагы алар Кудайдын сөзүн таркатышкан. 5 учурду чогуу карадык. Закайдын өзгөрүлүүсү, жыпар-жытуу идишти сындырган аял, Иерусалимдеги ыйыктардын өзгөрүлүүсү, сыйкырчылардын өзгөрүлүүсү, Тессалоникадагы бир туугандардын өзгөрүлүүсү. Бул өзгөрүүлөрдүн баардыгы өзгөчө адамдарга гана берилген өзгөрүлүү деп биз кабыл албашыбыз керекпиз. Анткени бул нормалдуу түрдө баардык куткарылган адамдарга тиешелүү нерселер. Куткарылган адамдарга дагы сөз түрдө ушул өзгөрүүлөр керектелет. Өзгөрүлүүнүн ылдамдыгына карабастан биздин өзгөрүлүүбүздү бизди курчап турган адамдар дагы сөз түрдө байкай алышы керек. Анткени ылдамдык аз болсо дагы өзгөрүлүү бул өтө чоң өзгөрүлүү болушу керек. Бүгүнкү күндө өзүбүз жөнүндө ойлоп көрөлү. Биз чоң өзгөрүлүүдөн коркобуз. Андан сырткары азыр ушул өзгөрүлүү мага жетиштүү деп ыраазы болуп отурсак, бул дагы туура эмес. Ыйык жазуу бизге айтат, эми силер жаңы адам болдуңар. Израиль элин Кудай Мисир жергесинен чыгарган учурда ошол айды 1 ай деп эсептегиле дейт. Анткени алардын жашоосундагы 1 ай. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келген учурду биздин заманга чейин, биздин заман деп экиге бөлөбүз го. Ошондой сыяктуу эле Ыйса Машаяк менин жашоомо келгенге чейинки жана келгенден кийинки жашоонун ортосундагы айырмачылык сөз түрдө байкалышы керек. Эфестиктер 5-бөлүм 8-аятта силер караңгы элеңер, эми азыр жарык болдуңар. Мурун бир кезде жана азыр. 1 Петр 2-бөлүм 10-аятта бир кезде силер эл эмес элеңер, азыр Кудайдын элисиңер. Бир кезде силерге ырайым кылынган эмес эле, азыр ырайым кылынды. Бир кезде, анан азыр деп экиге бөлүнүп айтат. 1 Петр 2-бөлүм 25-аятта силер адашып жүргөн койлордой элеңер, эми жаныңарды кайтаруучуга жана коргоочуга кайтып келдиңер. Галатиялыктар 3-бөлүмдө 25-аятта ишеним келгенде жетелөөчүнүн көзөмөлүнөн биз бошондук. Ал эми Ыйса Машаяк келгенден кийин баардыгыбыз Кудайдын балдары болдук. Ишеним келгенге чейинки убакыт, ишеним келгенден кийинки биздин жашоодо болгон өзгөрүүлөр. Кудай өзү ачып берген, Кудай ишендирген ишеним. Ошол ишенимге чейинки жана кийинки убакыт. Ошондуктан жыйында же болбосо ыйык жазууда эч качан адам өзү гана билген жашырылган ишеним жөнүндө айткан жок. Анткени биздин ичибиздеги жашаган Ыйса Машаякты жашырып койгон болсок, анда караңгыдан жарыкка өтө албаган адам. Кудай эч качан бизге Машаякка жашыруун түрдө ишенгиле деп айткан эмес. Ишенүү сөз түрдө ачыкка чыгарылышы керек. 5 учурду өзгөрүүлүү
убакыттарды карап кеттик. Эми биз өзүбүзгө салыштырып көрөлү. Ыйса Машаяктын келерине өтө аз убакыт калды. Балким мен дагы да куткарыла элек адаммын. Ошондуктан өзүбүздү текшерип, анализдеп, куткарылуубуз бекем болушу үчүн куткарылганга чейинки менин жашоом кандай эле, куткарылуудан кийинки жашоом кандайча өзгөрүлдү, ошону сөзсүз түрдө, олуттуу түрдө карап көрүшүбүз керекпиз. Менин ишенимим бар деген сөзсүз түрдө өзгөрүлүү болушу керек. Жүрүм турумубуздагы, жашообуздагы, айлана чөйрөдөгү адамдардын баардыгы бизди көрүп таң кала тургандай кылып. Жакан жазган жакшы кабар 4 бөлүмдү кайрадан ачабыз. Жакан 4 бөлүм 28-29 аяттар. Кайрадан чогуу окуйбуз. Аял суу алган идишин таштап шаарга барды да элге жүргүлө, кылганымдын баарын айтып берген адамды көргүлө, ал Машаяк эмеспи деп айта баштады. Аял Ыйса Машаяк менен жолугуп, куткарылып, анан эң биринчи аткарган иши эмне? Келгиле, көргүлө, ал Машаяк эмеспи деп күбөлөндүрө баштады. Азыр деле ишенимге ээ болгон адамдын аткара турган иши эмне? Машаякты күбөлөндүрүү. Бул өзүнөн өзү боло турган нерсе да, бирөө бизди кыйнап зордогон жок да. Суу алган идишин таштап, бул дүйнөдөгү иштер биз үчүн дагы маанилүү. Бирок куткарылууга ээ болуу андан да маанилүү. Ошондуктан бул дүйнөдөгү иштерди биз аткарышыбыз керекпиз, бирок эң биринчи орунда эмне турушу керек, ошону айырмалап билип алышыбыз керекпиз. Демек, мен ишенген, мен таанып билген Машаякты элдерге жарыя кылуу. Матай 6 бөлүмдү да чогуу ачабыз. Матай 6 бөлүм 31-33 чейин. Матай 6 бөлүм 31-33 чейин чогуу окуйбуз. Ошондуктан эмне жейбиз, эмне ичебиз, же эмне кийебиз деп түйшүк тартпагыла. Анткени бутпарастар булардын баары үчүн түйшүк тартышат. Ал эми силердин ушунун баарына муктаж экениңерди асмандагы атаңар билет. Баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Машаякчы бул дүйнөдө жашап жаткан учурда эки ишти аткарышы керек. Биринчиси, эмне жейбиз, эмне ичебиз, эмне кийебиз. Биз дагы бул дүйнөдө жашап жаткандыктан бул иштерди дагы аткарышыбыз керекпиз. Дагы бир нерсе, баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издөө. Бул жерде айтылат бутпарастар деп. Бутпарастар ар дайым эмне ичебиз, эмне жейбиз, эмне кийебиз деп түйшүк тартышат. Эмне менен ыракат алабыз деп изденишет. Сыйынышат эмес, изденишет. Анткени алардын жашоосунун негизги максаты дал ушул нерсе менен байланыш. Ал эми куткарылган адам ушул иштерди деле аткарат, бирок жашообуздун негизги максаты бул нерселер боло албайт. Куткарылган адамдар үчүн эң биринчиден Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Эки нерсе бизге керектелет, бирок эң эле маанилүү нерсе биздин жашообуздун маңызы эмне менен байланыш. Куткарылдык деп эле ичебиз, жейбиз, кийебиз деген нерседен баш тарта албайбыз да. Бирок ошол нерселердин баардыгы жашообуздун максаты боло албайт. Эң биринчиден Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Биринчиден Машаякты элдерге күбөлөндүрүү, ошол эң биринчи орунда турган нерсе.
Жакан 1-бөлүмдү чогуу ачабыз. 40-аяттан 42-аятка чейин. Жакан 1-бөлүм 40-аяттан 42-аятка чейин. Жакандан угуп Ыйсанын артынан ээрчиген эки адамдын бири Шимон Петрдин бир тууганы Андрей эле. Ала дегенде агасы Шимонду таап, ага биз Машаякты таптык деди. Андрей бир тууганы Шимонду Ыйсага алып келди. Ыйса аны карап, Жунус уулу Шимон, сага Кейфа деген ысым коюлат деди. Суга чөмүлдүрүүчү Жакандын бир нече шакирттери бар эле. Жакан мына бул Кудайдын курмандык козусу деп айткан учурда, ошол учурда эки шакирт Ыйсанын артынан ээрчип, ал Петрдин бир тууганы Андрей Ыйса Машаяктын Машаяк экендигин таанып билет дагы, эң эле биринчи кылган иши эмнеде? 41-аятта ала дегенде агасы Шимонду таап, ага биз Машаякты таптык деди. Өзүнө эң эле жакын болгон агасына барат дагы биз Машаякты таптык деп күбөлөндүрөт. 43-аят. Эртеси күнү Ыйса Галилеяга бармакчы болду. Филиппти таап, менин артымдан ээрчи деди. Филипп болсо Андрей менен Петр жашаган Бетсаида шаарынан эле. Филипп Натанаэлди таап, ага Мусанын Тоорат китебинде, ошондой эле пайгамбарлар китебинде жазылган Машаякты таптып, ал Назареттик Жусуптун уулу Ыйса деди. Филипп Ыйса чакырып алган адам элек. Филипптин аткарган иши өзү Натанаэлге барат дагы, Мусанын Тоорат китебинде, ошондой эле пайгамбарлар китебинде жазылган Машаякты таптык дейт. Филипп эң эле биринчи аткарган иши өзүнүн досу Натанаэлге барат дагы Машаякты таптык деп күбөлөндүрөт. Азыр деле так ошондой. Эгерде биз жазуунун негизинде Ыйсанын Машаяк экендигин таанып билген болсок, анда сөзсүз түрдө биз Машаякты күбөлөндүрүп жашашыбыз керекпиз. Жайкы конференцияда биз эмне кылышыбыз керекпиз? Эки күн бою Ыйса жайкы конференция өткөрдү. Биздики болсо 3 күндүк конференция. Жыйынтыгында аял суу алган идишин таштайт дагы бүт шаарга барып Ыйса жөнүндө күбөлөндүрөт. Албетте бул аял кийин суу алганы дагы келет, бирок эң биринчи аткарган иши Ыйса 2 күн ошол шаарда болгон учурда алар үчүн эң эле маанилүү иш бул Машаякты күбөлөндүрүү эле. Жайкы конференцияда өзгөчө. Жайкы конференция учурунда биз суу идишин ташташыбыз керекпиз. Биздин жашообуздагы баардык иштерди бир аз артка жылдырып турушубуз керекпиз. Иштерибиз канча көп болгон күндө дагы аларды бир аз токтотуп турушубуз керекпиз. Конференцияга убакытты арнаганга аракет кылышыбыз керекпиз. Так ушул конференция учурда сөзсүз түрдө 2 күндөн 5 күнгө чейин биз жашообуздагы болгон нерсенин баардыгын убактылуу токтотуп туруп, биринчиден Кудайдын ишин аткаруу бул Кудайга жага турган иш. Чогуу сыйынып көрүңүздөр. Ошол ишке чын жүрөк менен катышканга аракет кылып көрүңүздөр. Ошондо Кудай сөзсүз түрдө жардам көрсөтөт.
самариялык аялдын чыныгы айткан күбөлөндүрүүсү ушунчалык чын жүрөктөн чыккандыктан адамдар дагы ага ишене башташкан. Жакан 4-бөлүм 30-аят чогуу окуйбуз. Ошондо алар шаардан чыгып Ыйсаны көздөй жөнөштү. Андан кийин 39-ту чогуу окуйбуз. Ошол шаардагы самариялыктардын көпчүлүгү ал мага кылганымдын баарын айтып берди деп күбөлөндүргөн аялдын сөзү аркылуу Ыйсага ишенип калышты. Күбөлөндүргөн аялдын сөзү аркылуу Ыйсага ишенип калышты. Бардыгы Ыйсаны көздөй жөнөштү. Эмне үчүн? Анткени эми алар Ыйсанын ким экендигин таанып билгендиктен, байыркы келишимде убадаланган Машаяк экендигине ишенгендиктен. Мен жөнүндө бардыгын айтып берген Машаякка келгиле. Накыл сөздөр 21-бөлүм 28-аятта жалган күбө өлөт. Ал эми билгенин айткан адам ар дайым сүйлөйт. Биз Машаякты таанып билген адамдарбыз да. Ал биздин куткаруучу, биздин күнөөлөрдү түбөлүккө кечирген. Бүгүн өлсөм дагы мен тозокко барбайм. Кудай мага түбөлүк өмүрдү тартуулагандыктан түбөлүк бейишке бара турган адаммын. Мен ага ишенген адам. Ошондуктан анын баары мен башыман өткөргөндүктөн ошол чындыкты эми кайраттуулук менен бүт күчүбүз менен элдерге күбөлөндүрүү керек. Адамдарды өзгөртүп, Машаякка ээрчитип, жакы конференцияда көптөгөн адамдар кызмат кылып, мен конференцияга барганымда карасам, көптөгөн бир туугандар эч бир кайгыга батпастан, жүзүндө жылмаюу менен бардыгы чаалыкпастан, чарчабастан кызмат өтүп жатышат. Самариялык аялдын чыныгы күбөлөндүрүүсү аркылуу көптөгөн адамдар Ыйсага келишти. Андрейдин күбөлөндүрүүсү бар болгондуктан Петир Филипп Натанаэлге дагы Ыйса жөнүндө күбөлөндүрдү. Ыйса элчи Павыл дагы убагында ишенген адамдарды куугунтукка алган эле. Степанды өлтүрүп жатканда дагы ал элчи Павыл Степанды ташбаранга алып өлтүрүп жаткан учурда дагы Павыл өз алдынча ойлонот да, аны ташбаранга алып өлтүрүп жаткан учурда дагы эмне үчүн алар үчүн сыйынып жаткан деп жыйынтыгында элчи Павыл дагы өзгөрөт. Быйылкы боло турган конференцияда дагы бардыгыбыз жакындарыбызга биз кандай таасирибизди тийгизебиз, аны эч ким да билбейт. Силер дагы аракет кылып көрүңүздөр. Сөзсүз түрдө Кудай жардамын берет. Жыйынтыгында бир адамдын тийгизген таасири канчалык маанилүү экендигин биз түшүнсөк болот. Мисалы үчүн бир адам өтө маанилүү. Биз ойлойбуз да, жок, мен болбосом башка адамдар барып таркатат деп. Жок, мен куткарылган адам болгондуктан, мен түбөлүк өмүргө ээ болгондуктан, жакы конференцияда мен таркатышым керекмин, мен айтышым керекмин. Бир адамдын ишеними аркылуу, бир адамдын тил алчаактыгы аркылуу көптөгөн адамдарга ишеним жетет. Ибрайым аркылуу көптөгөн ишенген урпактар төрөлдүк. Муса бир адам аркылуу өзүнүн бардык жашоосундагы нерседен баш тартып, Израиль эли Мисир жергесинен чыгарып алыш үчүн Муса дагы чоң ролду ойногон, чоң таасирин тийгизген. Бир аял Раавтын
тийгизген таасири аркылуу көптөгөн адамдарды ал куткарып кала алган. Мен жалгыз бир адам, эч нерсеге жарабаган адаммын деп ойлобошубуз керекпиз. D.L. Moody'ге жакшы кабарды айткан бул Кимбер. Муди өтүкчү болуп иштеген учурда Кимбер барат дагы Мудиге жакшы кабарды айтат. Ошол учурда D.L. Moody дүйнөгө атагы чыккан насаатчы болот деп ойлоду беле? D.L. Moody көптөгөн адамдарга жакшы кабар сөзүн таркаткан. Ал таркаткан адамдардын саны 200 миллион адам. Ошол 200 миллион адамдын ичинен канчасы куткарылды? Биз билбейбиз, бирок 200 миллион адамга жакшы кабарды таркаткан ошол D.L. Moody'ге жакшы кабарды жеткирген Кимбердин таасири канчалык маанилүү болот? Ошондуктан азыркы конференцияга мен бир адамды алып келсем, бир адамга жакшы кабар айтсам, ал адам кандайча жыйынтык алып келет, биз эч кимибиз биле албайбыз. Биз биле турган нерсе, ишеним менен жакшы кабарды таркатсак, сөз түрдө чоң жыйынтык чыгарылат. Жакан 4-бөлүм 40-аят. Ошондуктан алар ага келип, андан өздөрү менен калуусун өтүнүштү. Ыйса ал жерде 2 күн болду. 41-42 окуйбуз. Анын сөзүн угуп, ага дагы көп киши ишенип калды. Алар аялга: биз эми ага сенин сөзүң боюнча эле ишенип жаткан жокпуз. Анткени анын сөзүн өзүбүз да угуп, анын чын эле дүйнөнүн куткаруучусу Машаяк экенин билдик дешти. 2 күн ошол жерде болду, көптөгөн узак убакыт бою. 2 күн ошол жерде болуп, адамдарга сөз айтып жатты. Жыйынтыгында көптөгөн адамдар куткарылышып, өзүнүн күбөлөндүрүүсүн айтып башташты. Чын эле дүйнөнүн куткаруучусу Машаяк экенин эми өзүбүз уктук. 3 түн, 4 күн конференцияда биз катышабыз деп чечим чыгардыкпы? Укпай жатам го. Чечим чыгардыңыздарбы? Рахмат жооп бергендигиңиздер үчүн. Ким жооп берген болсо, демек сиз сөз түрдө конференцияга барышыңыз керек болду. Менин өзүмдүн ишенимим алсырап, аксап калган болсо, анда конференцияда мен кайрадан өзүмө күч топтой ала турган, өзүмдүн ишенимди бекемдей ала турган чоң мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан сөз түрдө убактыңыздарды бөлүп сөз угушуңуздар керек. Некемияда 8-бөлүмдө Израиль эли дуалды тургузгандан кийин эртеден баштап кечке чейин сөз угушкан. 6 саат бою. Бир эле отурганда 6 саат сөз угушкан. Азыр 6 саат отура албайбыз да. Мисалы үчүн Африкага барган учурда 4-5 саат отурса дагы адамдар уктабайт дагы, үлгүрөбөйт дагы. Эгерде адамдын жүрөгү сөздү каалап турган болсо, ал канча убакыт болсо дагы уга алат. Элчилердин иштери 28-бөлүмдө эртеден баштап кечке чейин Павыл элдерге сөз күбөлөндүрүп жаткан учурунда. Ошондуктан Африкадагы Боба пастор бир күндүк семинар өткөрөт, эртеден баштап кечке чейин. Анткени бул сөздү бардык адамдар угушу керек. Элчилердин иштери 19-бөлүм 9-аятта элчи Павыл күн сайын
Туран деген адамдын имаратын алып, эртең мененки саат 11-ден түшкү 4-кө чейин күн сайын 5 сааттан элчи Павыл сөз жөнүндө күйлөндүргөн. Элчи Павыл сөздү айтып жаткан учурда угуп жаткан адамдардын дагы жүрөгү, каалоосу бар болушу керек да. Жыйынтыгында алар чоң ишенимге ээ болушту. Ишеним кандайча бекемделет? Качан адам уккан учурда. Куткарылган адамдар иштеген учурда Теңир дагы алар аркылуу иштейт. Эгерде самариялык аял өзү куткарылып, оозун жаап отуруп алса, анда Ыйса дагы Самария шаарына барып иштей албайт эле. Самариялык аял аркылуу бүт Самария шаары куткарылды. Бул дагы өтө таң калыштуу нерсе. Эгерде мен өзүм иштебесем, мен аркылуу Теңир иштебейт. Теңирдин аткара турган иштери токтоп калышы мүмкүн. Мен иштебесем, Теңирдин иштей турган ишин дагы токтотуп коюшум мүмкүн. Ошондуктан Ышая 62 бөлүмдө айтат: өзүңөр дагы токтобостон Ыйса Кудай Теңирди дагы токтотпогула. Ал иштесин. Мен токтосом, Теңирдин иши да токтойт. Мен иштесем, ал дагы мен аркылуу иштейт. Бул чындык. Теңир өзү иштейт, биз аркылуу бизди колдонот. Жакан 4 бөлүм 33 аят. 31 аяттан баштап. Ошол арада шакирттери Ыйсадан: "Устат, тамактанып ал" деп өтүнүштү. Бирок Ыйса аларга: "Менде силер билбеген тамак бар" деди. Шакирттери бири-бирине: "Ага бирөө тамак алып келип бергенби?" дешти. Ыйса аларга мындай деди: "Менин тамагым мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу жана анын ишин бүтүрүү. Силер 4 айдан кийин орок маалы башталат дейсиңер. Бирок мен силерге айтып коеюн, талаага көз чаптырып, эгинди карагылачы, ал орууга даяр болуп бышып калды." Жакшылап карасаңыздар, Ыйсанын айткан сөздөрү анын жүрөгүн чагылдырат. Ыйсанын жүрөгү эмнени каалайт? Аял менен сүйлөшүп жаткан учурда шакирттери шаарга барып тамак алып келишет дагы. "Устат, тамактанып ал" дегенде, "Менде силер билбеген тамак бар" дейт. Ошондо алар: "Бирөө тамак алып келип бердиби?" деп сурашат. Менин тамагым Кудайдын каалоосун аткаруу жана анын ишин бүтүрүү деп жооп берет. 2 тамак айтылат. Бирөөсү денеге керек болгон тамак, андан кийин Ыйса айткан рухий тамак. Ошондойбу? Анан көзүңөрдү чаптырып талааны карагыла. 4 айдан кийин орок маалы башталат дейсиңер. Тала дагы 2 түрлүү айтылат. Бирөөсү денеге керек болгон тамак эгилген тала, экинчиси болсо рухий тала. Денеге керек болгон тамак бар, анан рухий тамак бар. Денеге байланыш болгон тала бар, анан рухка байланыш болгон тала. Ыйсанын жүрөгү кайсыл жака байланыш? Рухий тамак, рухий талага. Ошону көрө ала турган биздин көзүбүз ачык болушу керек. Бул дүйнөнүн адамдары бир гана көзгө көрүнгөн денеге байланыш болгон нерселерди көздөп жашашат. Ал эми биз Кудайдын ишин аткарып, анын эркин аткарып, адамдардын жанын куткарып калуу ошол бизге дагы тийишелүү. Эгерде биз ошол Ыйсанын жүрөгүн таанып билген болсок, кантип жөн отура алабыз? Ыйса эч качан жалгыз иштебейт, чогуу иштөөнү каалайт. 36-ны карайбыз.
Орокчу азыртадан эле эмгек акысын алып түбөлүк өмүрү үчүн түшүн жыйнап жатат. Ошентип себүүчү да орокчу да кубанат. Анткени ушул учурга бирөө себет, бирөө орот деген сөз туура келет. Мен силерди өзүңөр эмгектебегенди орушуңар үчүн жиберген. Башкалар эмгектеништи, силер болсо түшүмүн жыйнап жатасыңар. Жакшылап ойлоп көрө турган болсок, бул сөз мисалы үчүн эгин эгип адам канчалык өз эмгегин жумшайт. Андан кийин бирөө себет, бирөө орот. Талааны биринчи даярдашы керек, бирөө келип себиши керек, бирөө мөөмөсүн көрөт, бирөөсү болсо орот. Бирок эмгекти ким аткарды? Байыркы келишимдеги бир туугандар. Байыркы келишимдеги бир туугандар Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келе тургандай кылып бардык даярдыктарды көрсөтүшкөн. Ал эми Ыйса бул дүйнөгө келип бир дан жерге түшүп өлбөсө ошол бойдон калат. Ал эми өлө турган болсо көптөгөн жемишти алып келет. Ыйса көптөгөн адамдардын күнөөсүн өз мойнуна алып, ошол аркылуу жемиш пайда болду. Ал эми ошол жакшы кабар таркатылган учурдагы жемишти биз азыр чогултуп жатабыз. Бардыгыбыз биримдикте. Байыркы келишимдеги бир туугандар, Машаяк өзү жана жаңы келишимдеги бир туугандар, бардыгыбыз биргеликте. Кудай Ата бардыгын даярдаган. Ыйса 33 жыл бою бул дүйнөдө ошол ишти аткарган. Ал эми биз ошол даярдалган иштердин бардыгын чогуу көрүп жатабыз. Жайкы конференциядагы катышып жаткан адамдардын бардыгы биримдикте ушул ишти аткарабыз. Конференцияда көптөгөн адамдар өзүнүн кызматын кылып биримдикте болуп жатышат го. Бирөө тамак жасайт, бирөө жыйнап жатат, бирөөсү болсо жатаканаларды бөлүштүрүп жатат, бирөө парковкада, бирөө болсо эмдөө кабинетинде адамдарга биринчи жардам көрсөтүп, кандай иш болсо дагы бардыгыбыз бир кызматты аткарып, Кудайга жага турган жашоо менен жашашыбыз керекпиз. Анткени ыйыктардын, куткарылган адамдардын бардыгы бир болуусун Кудай өзү каалайт. Конференцияда сөз түрдө өзүңүздөр катышып, сөз түрдө адамдарды ээрчите барасыздар деп ишенем. Чогуу сыйынабыз. Кудай Ата, сизге рахмат айтабыз. Бизге шунчалык кымбат баалуу убакытты бергендиңиз үчүн ыйык жазуунун негизинде Кудай каалаган ишти биз таанып билип, кандайча ал ишти аткарышыбыз керек экендигине үйрөткөндүңүз үчүн ыраазыбыз. 2 күндөн баштап 5 күнгө чейин 4 съезд конференция башталат. Ушул учурда дагы көптөгөн адамдар куткарылууга ээ боло тургандай кылып жардам бериңиз. Ар бирибиз сиз колдонгон адамдардан болушубуз үчүн дагы жардам бериңиз. Бардыгы аман эсен сиздин ырайымыңыздын негизинде бүтө тургандай кылып жардам бериңиз. Бизди куткарып алган Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин.